Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар силер менен кайрадан миграция жаңылыктары Кыргыз диаспора кеңеши. Урматтуу мекендештер, сөз баштарынын астында биздин Telegram каналды катталып достору менен бөлүшүп коюңуз. Себеп деген YouTube канал азыр иштеси чектелип атат. Андан тышкары жакын арада толугу менен жабылышы мүмкүн деген эмиш жүрүп атат. Ошон үчүн Telegram каналдан көрүшөбүз, биринчи жаңылыктарды ушака жүктөйбүз, андан кийин YouTube каналдарга жүктөйбүз, урматтуу мекендештер. Урматтуу мекендештер, акыркы айлардын жаңылыктары бул миграция жаатындагы мыйзамга өзгөрүү киргизүү боюнча болуп атат. Бул тараптан мамлекеттик дума 3 окуудан жанагы мыйзамды кабыл алды. Ал мыйзам болсо кийин келген маалыматтар менен бизде 2025 жылдын 5 февралына күчүнө кирет деп атат. Ал жерде болсо легалсыз жүргөн мигранттардын, чет элдик жарандарды биринчиден полиция кызматкерлери выдворение, депортация кылат. Андан тышкары үй сатып алууга, машина сатып алууга, кредит алууга, банковский расчет алууга бир нече чектөөлөр келет деген ошо мыйзам негизи күчүнө 2025 5 февралга кирмей болду. Бул тууралуу буга чейин Евразия экономикалык комиссиясы бир ооз өзүнүн жообун айткан болчу. Кыргызстандыктарга эч кандай тиешеси жок деп. Бирок жанагы полиция кызматкерлери выдворение кылганга укугу барбы? Кыргыздарды выдворение кыла алабы же ал кыргыздарга тиешеси жокпу деген суроого жооп толук ала элекпиз. Бул боюнча биз Евразия экономикалык комиссиясына кайрылдык. Ошол боюнча жакын арада бизге толук кагаз түрүндө комментарий бериш керек. Мекендештер, арбаңыздар. Кайрымдуу мекендеш долбоорун биздин активисттер баштадык. Уюлдук оператор менен биргеликте 550 рубльдан турган безлимиттик тарифти чогуу алып бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чалып колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, операцияга муктаж болгон мекендештердин жардамына кетет. Жана ошол активист мекендештер менен биргеликте агент болуп, өзүңүздөргө да тыйын таап, жана кайрымдуу долбоорун колдойм десеңиздер, телефон номери +7 900 155 15 15 +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту чогуу кылып, бири-бирибизге жардам берели мекендештер. Буга чейин министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да айтып кеткен, кыргыздар эгерде массалык түрдө депортация боло турган болсо, анда Евразиялык экономикалык бирикмеде биздин киришибиз кажетти эмнеде, андай элибизге, журтубузга кандай түшүндүрүп беребиз деп. Ошон үчүн кандай учур болбосун дагы 2025 жылдын 5 февралына чейин убакыт бар, документтерди тууралап, түптөп, эмгек келишимди тууралап, жашаган жерге квартиранын собственниги менен сүйлөшүп, регистрацияны койгонго сүйлөшүп, документтерди тууралап алыңыздар. Эгерде документтер туура эмес болсо, анда чек арага чыгып келиңиздер. Чек арага чыгуу боюнча эгерде муктаж болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, биз иштешип аткан жагмат бар. Телефон номерин айта кетейин. +7 925 465 68 40 +7 929 633 74 65 Волгоградский проспект 4-выход Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Диаспорадан десеңиз, силерге скидка кылат, андан тышкары муктаж болсоңуз бекер алып барып келет. Негизле миграция жаатында абал оорлоп бартат. Мына атайын согуш операциясы болгондон кийин өзгөчө националдык көз караш дагы көбөйүп бартат. Ошол себептен Россия Федерациясында бардыгыбыз көнүп алганбыз. Кудайга шүгүр, Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат. Буга чейин ошо Кыргызстан мамлекети чет элдеги жүргөн жарандарды алып келүү үчүн бир нече проекттерди, долбоорлорду ойлоп чыгарды. 1+1 деген долбоор боюнча биз YouTube'га, Telegram'га атайын выпуск чыгарганбыз. Ошону да көрүп коюңуз. Кыргызстанга барсак дагы ар эле акча тапсак болот, урматтуу мекендештер. Биз жөн эле Россия Федерациясына көнүп алганбыз. Эгерде кокусунан выдворение, депортация массалык түрдө болсо дагы, силер менен биздин алтындай болгон ала тообуз бар, ысык көлдөй тунук жерибиз бар, жайлообуз бар, Кыргызстаныбыз бар, мекенибиз бар. Ошон үчүн коркпой этпейли, ал жактан деле жан баксак болот. Андан урматтуу мекендештер, ишкерлерди колдоо максатында көп ишкер мекендештер өзүнүн ишин алып барат, бирок бухгалтерия жагында
эсеп кысабын кыла албайт, счет алып бара албайт. Ошон үчүн консультация керек болсо биздин мекендештер ошо бухгалтерия кызматын ачты. Телефон номерлери болсо +7991 269 45 65. Экинчи номер ушундай эле, аягы 45 75. Мен азыр дагы жазып коем. Бухгалтерия жагынан ишкерлик ачып калам десеңиз, ООО ачам, ИП ачам десеңиз кайрылы бериңиздер. Сак саламат болуңуздар, миграция жаңылыктары болсо айтып турабыз. Жакшы жаңылык айтканга аракет кылабыз. Görüşкөнчө.